Нучо тугандар, ассаламу алейкум, кандайсыңар? Алдында ТПСниктер турат. Бир эмес 3 машина менен 2-3 чепиш жолго чыгып алып, азыр кимди тосот экен билбейм. Химкидемин. Биринчи кезекте заправка кылып жумушту башташым керек. Азыр биринчи кезекте бисмилла дегенде эле мени тоссо. Айткандай эле мени тосты го энеңди кайын. Да. Ну, а сегодня 9, вывезут еще. Давай. Регистрация. В порядке? Да, все четко. Все добро. Все. Тосуп текшерүүчү жерлери бар эми. Жумушту баштабай жатып бисмилла дегенде эле тосушат го энеңди кайындар. Прям үйдөн эле бир 200 метр берирээкте туруп алышыптыр го. Текшерүүлөр боюнча катуу текшерүүлөр болуп атат. Действительно Россияга келем дегендер болсо, келсеңер дагы документиңерди шашпай, сразу эле жумушка чыкпай, отиду четко кылып, регистрацияңарды уверенно базага кое турган адамдарга тааныштарды таап коюп, анан тиричилик кылгыла тургандар. Россия чода кыйындаштырып баратат өзүнө. Мигранттардын үстүнөн чересчур катуу издеваться этип, чересчур катуу текшерүүлөрдү күчөйтүп атат. Ошол Акимович YouTube каналына кош келдиңер. Силермен баягы эле мен Гүлжигитмин. Бүгүн аптанын эс алуу күнү, дем алыш күнүбүз, воскресенье 15:55 болуп отурат. Кеч чыгып калдым. Кандай болот экен? Эмне болот экен жумуш? Болот абы. Январь бир аз мындай тусклый болуп атты эле. Бирок февраль Кудайга шүгүр жакшы башталды. Коэффициенттер жанып калды, заказдар болуп атат. Заказдар буга чейин деле болчу, эми бирок азыр февралда уже коэффициент боюнча заказ болуп калды да. Жакшы. 427 рубльга алып келдим. Шереметьево аэропорт тарапка, точнее Сходня тарапка берип койдум. Азыр эми негизи үй жактан заправка кылгандан кийин эле Шереметьевого проводник алгам. Ошо проводникти алганда эле бул заказ берип калды. Азыр кайра Шереметьевого 12 мүнөттө барат экен. 12 мүнөттө барып ал жактан бир нормальный заказ суручуп кетели. 600 рубльга бенза койдум. Бул тарапка бир аз кар жаап, жерде агарып коюп тур. Ошол. Баса, Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24/7-ге моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Таксиге эмне документтер керек болсо жардам кылышат, жасап беришет, кисарт ачып беришет. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Эконом, Майбах, там элит, премьер, доставка, курьер, любой тариф кошуп беришет. Яндекске жана Ситимобилге. Таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо кошулуп иштеп жүрүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Аэропортто парковка киргенде эле заказ берип койдугу, машинага орун таба алай элечи. Азыр бул жерден айланып туруп эле сразу кайра кэф чогуу эле заказ берди. Ала беребиз бизге эмне? Качан анан сөзсүз түрдө кэф менен заказ түшөт экен деп күтүп отурайынбы? Кете берем мен. 2 hours later. Шариктен 1267 рубльга Ярославский шоссе келдим. Азыр пассажирди чытап, анан дароо эле заказ алдым. Чода кечекинде коэффициент жок бүгүн. Кече Москва жакшы эле жанып турду эле. Бүгүн Москванын анча жерлеринде эле жанып турат. Андай деген десем, могу жер, бул жер жанык экен. Точка менен жанык да, бардык жер эмес. Анча жери да. Вот. Всего доброго вам, до свидания. 677 рубль. Машина билбейм эмне болуп атат, пассажирди келип түшүргөндөн кийин кайра ордуңан жыласың дейм. Кайра ордуңан жылайын десең, жана машина от албай өчүп калат го. Ошентип эле өчүп калган сыяктуу бир өзүнүн характерин көрсөтөт, бирок өчпөйт да. Таң калам. Бул өткөндө страховка компания осмотрго барганда эксперт алдында бычак менен бир нерселерди тырсылдатып кесип атканда, аварийка жанып өчүп атканда, ошондо билбейм бир по проводу электричество жагынан бир нерсени кесип салганбы же бир жака келип аткан питанияны урганбы же эмне кылган билбейм. Таксопаркка ушундай кылып бир нерселер кесип аткан десем, да это все нормально, мелочь деп аткан.
Так, андан кийинки заказ кайф менен болчу. Ага да мынакей келдим, таксопарк деп коем, пассажирлар сразу кол булгалап атат. Отуруп атышат. Так. Здравствуйте. Здрасте. На беговую 13. Ага. Блин, я ж тебя подвинула специально, чтобы ты веселела моя села. Вечер добрый. С другой стороны. По коня погнали. Погнали. Какой вы славный. У нас именинница сегодня, так что у нас праздничное настроение. С днем рождения, наверное. Спасибо, наверное. Мы вас любим. А так можно было? Нельзя было, что ли? Не знаю. А вот Ну вы решайте. Мы из тех, кто право всем мужчинам 20 даём. минут опаздываем. хорошо отдыхал. До свидания. Дагы бир күн өттү. Короче, жаксты коюп берсем, жакшы киретип калып аткан. Анан кетип атканда наушнигимди алып коеюн деп мындай кылсам, наушниктен пауза басылып кетип атпайбы? А пауза басылып кеткенде токтоп калат. Кайф, весь кайф обломали. А так ничего, 558 рубль алып келип койдум. Жакшы общение кылып келдик. Так. Senin nelesin. Анан булардын бирөөсүнүн туулган күнү экен. Ошо туулган күнүнө тосконо келе атышабы же эмне билбейм. Анан экинчи пассажирка дароо ошол жерден эле просто жолдун берки бетинен заказ берип калганынан мынакей келдим буларга, булар деле отуруп атат. Здравствуйте. Здравствуйте. Большая Любанка, да? Любянка. Лубянка. Так. Удобно будет. Давайте пока машин нет, здесь можно. Спасибо большое. Всего доброго вам. До свидания. Бүгін видеолорго деп коем да, заказдардын артынан онда бир комментарий бергенче уже заказдагы берип пассажирлар дагы мына алдымда эле болуп калып атышат да. Мынакей экөө басып келе атышат, светофордо турам. Ладно. Давайте вот сюда. Мынакей булар дагы келди. Каяка барат экенбиз буну менен? Маргелова дейт, улица Маргелова. Здравствуйте. Так, Маргелова или Маргелова, как правильно будет? Маргелова, да? У меня 200 рублей, 300 да, наличными нет. Могу перевести вам. 300, нет? Нет, 300 у меня в Можешь банке. перевести, дай. 300. А у тебя вот такая хуйня есть, которая перемещается? По-русски говоришь, да? Нет, я бы Нет, положила это же карточку. терминал, это в банкомате. Ты говоришь, нет, у тебя же есть сколько? 600 рублей? Сколько у тебя там есть? У меня 600 рублей есть. А я тебе их должна 650. Давай я тебе 650 даю, ты мне 500 даешь. Не надо мне больше. Вот, бери 150 еще. Я тебе даю 1150. Ты математик. Все. Ну просто, это так и У есть. него, смотри, у него шапка оранжевая. Смотри, я тебе должна 620 рублей. 630. Я тебе даю 1600. 1000. Да, я понял. Знаешь, ты мне 500. Все. Никаких плюс. Второй Мичуринский тупик, да? Дом 6, да. Сходня. Спасибо вам большое. Сейчас машина проедет. Ага, хорошо. Все, можно теперь. Да. Приятно. Музыка такой. Ой, прям это. Молодость вспомнила. Ностальжи. Носталжи.
Дорожный радиода жалаң ушундай эски орусча ырлардан, 80-90 жылдагы ырлардан бул турат экен, ошо коюп койдум эле. Көбүнө жагат экен бирок. Так, 465 рубль алып келдим сходняга. Эми бул үйгө кирип тамак жеп, чыгып, анан ишти баштап биринчи заказын аткарган жерим да. Вот. Азыр эми бул жерден Строгиного Дарья деген торговый центрге барышым керек. Spirit деген фитнес залга, тренажерный залга барып атам. Иншалла 3 жолу бардым. Бүгүн уже 4-чү тренировкам болот. Через день барып атам. 2 hours later. Мынакей залдын ичи ушундай. Тренажерлар аябай көп. Гиря, гантель, штанга, любой. Велодорожкалар, беговой дорожкалар, любой. Келсе болот тугандар. Мен 12 жарымдан бери тренировка кылып атам. Азыр тем более да. Отдышка алып калдым. Шо, короче. Вот сюда заехать можно. Так. На Сбер, да. Сюда нужно заехать. А то здесь ограничение по времени остановки. 991 701 772 рубля. Есть. Да. Все, всего доброго вам, до свидания. Баррикадная тарапка красная пресняга алып келдим. 772 рубльга. Акчасына көңүл бурбап турмун. Наличка экен. Да, бул жерде токтогонго эме бар, ограничение бар. Ал жерде андай нерседен уже 3000 бир нерсе, 4500 рубль штраф алгандан кийин уже токтогом да келген. Токтобой да калгам да. Башка жерлерде көп. Сразу bir жерге машинаны башкача кылып туруп сайып коем да. Саат 2:45 өтүп кетти. Мен что-то уже көзүм илинип баштап тугандар. Рисковать этпейли. Домойду күйгүздүм. 20 километр 20 мүнөт дейт. Үйдү көздөй урайын. По делам заказ берсе берет, бербесе жок. Ошол, короче. Анан да чөт кылып чыгарып берем. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып